Октябрь айынын башынан тарта Кыргызстанда өнөкөт оорусу бар жарандарга жана баатыр энелерге берилүүчү жөлөк пулдун суммасын 500 сомго көбөйтүү пландалууда. Атылган токтом долбоорун Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги сунуштап, министрлер кабинетинин сайтына жайгаштырылды. Учурда өнөкөт оорусу барлар тобуна карап, баатыр энелерге болсо 1000 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул берилет. Жалал-Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 1500 жаран мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пул менен камсыздалып келет. Категориясына өзүнүн бөлүмүнө карап, жанагы 1000 сомдон 1,5 миңден баштап 4000 сомго чейин чектелет. Бүгүнкү күндө 1-чи, 2-чи, 3-чү группа болуп, бала кезинен майып болуп, ДЦП деп коебуз, ошондой артайын бөлүктөр менен өздөрүнө тиешелүү бөлүнгөн медициналык корутуунун негизинде ушундай акчалай суммалар коюлган. 2012 жылы мамлекет тарабынан экинчи топтогу майыптыгы бар жаранга 1500 сомдон жөлөк пул берилип баштаган. Бул катмарда Жалал-Абад шаарынын тургуну Роза Кенжебаева да бар. Бирок анын алган жөлөк пулу дары-дармектерине да жетпейт дейт. Бутум сынган да. Жыгылып түшүп, бутум сынган. Ошондон бери 1500 сом пенсия аламын. Эч нерсеге жетпейт. Ушуну көбөйтүп берсе жакшы болот эле президентибиз. Биздейлерди да карап коюшса. 4 балам бар. Айтыр берсе, яхшы боларды президентimiz. Буга байланыштуу президент министрлер кабинети 2021 жылдын 1 октябрынан тартып жарандарга берилүүчү пенсиянын көтөрүүсүн тапшырды. Учурда жерлерде адистер бул боюнча иш алып барып жатышат. Жыйынтыгы негизинде 1 октябрдан баштап туруп орточо 455 сом кошулат да пенсиягачы. Бирок ар бир жарандыкка, ар бир пенсионердик өзгөчө эсептелинет. Эмне дегенде ал жерде түрмен пенсиянын 3 түрү бар, ошо база жаш курагы менен чыккандар бар, багуучусунун ажырагандыгынан чыккандар бар, анан кийин майыптык боюнча пенсиялар. 1 октябрдан тарта көбөйтүү сунушталган сумма. Биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 2000 сомдон 2500 сомго чейин. Экинчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Үчүнчү топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 1000 сомдон 1500 сомго чейин. Жаш курагы боюнча 1000 сомдон 1500 сомго чейин. Баатыр энелерге 2000 сомдон 2500 сомго чейин. Ал эми жарандар болсо учурдагы жашоо шартка байланыштуу берилип жаткан пенсияда аз экендигин билдиришет. Мындан улам баатыр энелерге мамлекет үчүн кызмат кылгандардын пенсиясына өзгөчө көңүл бурулушу зарыл деп эсептешет. Мисалы үчүн 70-тен өткөн баатыр энелердин пенсиясын башкача карап койсун деп суранат элем мен. Мариповдон дагы, Сары Нуркожоевдон дагы, пенсионный фонддон дагы биз деген төлөгөнбүз да бардык профсоюздарды. Ошол маалда биз эс алганга убактыбыз болгон эмес, майда балалуу болуп, азыр эс алалы десек пенсиябыз жетпейт. Буга чейин президент Садыр Жапаров майыптыгы бар адамдардын жана ата-энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулунун өлчөмүн октябрдан тарта 50%, 2022 жылдын 1 январынан 100%га көтөрүү жарлыгына кол койгон. Жогорудагы атылгандардын баарын аткаруу үчүн бюджеттен быйыл 453,9 миллион, 2022 жылы 3 миллиард 600,8 миллион сом талап кылынат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.